бул дене меники эмес, Аллахтын денеси. Демек, денеге дагы мен сый менен мамиле кылышым керек. Таза кармашым керек. Таза азык заттарды беришим керек. Алла Таала айткан, адал гана тамакты жегиле деген да. Демек, Аллахымдын берген денесин сыйлап мен ага туура мамиле кылышым керек. Балдарымдагы, жолдошумдагы бардык менин чөйрөмдөгү адамдар, алардын бардыгы Аллахымдын гана мүлкү. Демек, мен аларга туура мамиле кылышым керек. А биз эмне кылабыз? Ал жаман, бул жаман, таарындым, ал мага ушинтпеди дейбиз да. Аллахым кааласа берет да, каалабаса жок да. Ал мага бербеди, ичи тааранын, ал жаман деп эле жаман көрө беребиз да. Демек, сага белек насип эткен жок Алла Таала. Демек, ал адам бере албайт да, бере албайт да. А биз болсо бербей койду деп аларды жаман көрөбүз да. Демек, сенин пендең бериш керек. Демек, биз Алла Таалага ошондой талап кылып мамиле кылтабыз да. Беришиң керек мага депчи.